Адам сезимдери менен адам бизди дүйнөдөгү башка жандыктардан айырмалаган ошол биздин сезимдерибиз. Кубанганды билебиз, кайгырганды билебиз, ыраазы болгонду билебиз. Ал тургай жакындарыбызга боорукер мамиле жасаганды дагы билебиз. Бирок биз байкабаганыбыз менен ошол сезимдерибизге эмоцияга алдырып, жиндеп, туура эмес чечимдерди кабыл алуубузга биздин мээбиздеги негативдүү ойлор аябай чоң таасирин тийгизет экен да. Анан бүгүнкү чыгарылышта ден сак мамиледе, психологияда белгилүү бир ойлорду, сезимдерди анализдегенге багытталган бир диаграмманы айтып түшүндүрүп берейин деп чечтим. Видеонун аягына чейин уга турган болсоңуз, видеонун аягында азыр сиздин жүрөгүңүздө тынчсызданып жаткан ойлоруңуз болсо, негативдүү ойлоруңуз сиздин тынч уктабай атканыңызга себеп болуп аткан болсо, ойлоруңузду сезимдериңиз менен бириктирип, чакан бир анализ жасаганга мүмкүнчүлүгүңүз болот. Мен аябай чоң асан кайгымын, дайыма келечекти ойлоп, же болбосо айланада чөйрөдөгү ар түрдүү окуялардан таасирленип алып, анан ойлорумду башкара албай калып, анан чарчап, тынчсызданган сезимдерге дуушар болуп калган убактарым аябай көп болот да. Анан жылдын башында мен канча жылдан бери күндөлүк жазып, Instagram баракчамда мени тааныган болсоңор билсеңер керек, ойлорумду өзүмдү анализдеген, жүрөгүмдө өйгөн травмаларым деп психологиянын тили менен айта турган болсок, ошолорду жазып, күндөлүк кылып жазып бөлүшүп атып, анан өзүмө бир топ жардам бергем да. Бирок баары бир жардам берүүм канчалык деңгээлде сонун жемиштүү болсо да, кээ бир мээмдеги суроолорум калган үчүн жазында психологко дагы көрүнүп баштагам да. Анан бул жылы азыр ойлоп көрсөм, жабык чөйрө ачып дагы иштеттим. Жабык чөйрөдөгү айымдар менен бирге ойлорубузду анализдеп, сезимдерибизди анализдеп, келген конок психологдор менен маек куруп суроолорубузду сурап атып дагы анан ойлорум менен аябай көп иштептирмин. Адамдын негативдүү ойлору тилекке каршы биздин эмоцияларыбызга аябай чоң таасир тийгизип, анан биз эмоцияга алдырып деп коебуз го, ошо эмоцияга алдырып, туура эмес чечимдерди кабыл алуубузуна, анан эң негизгиси күндө беймаза болуп жашап, анан тынчсызданган ойлор болуп, жаман түштөрдү көрүүсүнө аябай чоң себеп болот да. Анан учурда терапиянын түрлөрүн үйрөнгөнгө аракет кылып атам. Анан эң белгилүү терапиялардын бири когнитивдик жүрүм-турум терапиясы деп аталат. Эң жөнөкөйлөрүнөн, бирок ошол эле учурда эң эффективдүүлөрүнөн бири болуп саналат. Анан жакын арадан бери, бир канча айдан бери ошол терапияны үйрөнгөнгө аракет кылып атып, анан когнитивдик жүрүм-турум терапиясы чөйрөсүнө, ошол илим деп айта турган болсом, илимине эң чоң салым кошкон докторлордун бири доктор Кристин Падецкийдин ушул адамдын чөйрөсү деген диаграммасын таап алып, анан ушул нерсени колдонгонду үйрөнгөндөн баштап, өзүм ичимдеги асан кайгы, мен аябай асан кайгымын, асан кайгы болгон, тынчсыздандырган негативдүү ойлорумду, сезимдеримди, негативдүү ойлорум таасир берген сезимдеримди анализдегенге мүмкүнчүлүгүм болуп, кадимкидей келечектен белгилүү бир маселе боло турган болсо, ошол маселеден коркпой калганга жардам берди да. Анын үстүнө бул диаграмманы түшүнгөндөн кийин, ойлоруңду, сезимдериңди анализдеген методикасын үйрөнүп алгандан кийин, жашооңдо бир маселе болуп кала турган болсо, сөзсүз кайра ошону колдонуп анализдей берсең, 5-6 жолу анализдегенден кадимкидей бул бир мээңдин дайыма жасай турчу, чечим чыгараларда колдоно турчу бир формуласындай болуп калат экен. Мага 3-4 айдан бери аябай сонун жардам берип атат. Анан силерге да бөлүшүп коеюн дедим. Доктор Кристин Падецкий өзү бир карыган, улгайган кишинин бир жашоо тажрыйбасы менен түшүндүрүп бериптир диаграмманы. Мен да бизге жакыныраак болсун деп бир Асан ата деп, Асан атанын мисалын айтып берейин. Асан ата 80 жашта, пенсияга чыккан, достору менен күндө убакыт өткөзөт, көңүлдүү, шайыр адам болчу. Бирок акыркы бир канча айдан бери байбичесинин айтуусунда такыр күнүмдүк жасай турган иштерин жасабай, эч нерсеге көңүлү жок, керек болсо телевизор дагы көрбөй, кайгырып эле отуруп калган убагы болуп, анан тамак жегенде начарлап, уйкусу начарлап, түшүнөн чочуп ойгонуп, анан муундары, буттары ооруп атканын дагы байкайт да байбичеси. Анан Асан атадан эмне болдуң, эмнеге мындай болот атасың, сен көңүлдүү, шаңдуу эле адам эмес белең деп сураганында, биз 80-ге чыктык, карыган кишинин сен күлүп жайнап отурусуң, кандай күтөсүң, эртең баары бир өлөбүз да деп айтат да. Анан менин абышкам мындай эмес эле, кой мен психологко кайрылып көрөйүнчү деп, анан байбичеси Асан атанын атынан психологко чалып, анан абышкам мындай эмес болчу, дайыма көңүлдүү эле, күнүмдүк рутиналары аябай сонун эле, дисциплинага маани берген адам эле. Анан акыркы убактардан бери, бир 2-3 айдан бери такыр жашоого болгон үмүтү үзүлгөнсүп, бир өлүмдү күтүп отурган эле бирөөнү айланып калды. Эмне кылабыз, балким менин абышкам депрессияда болуп жүрбөсүн деп анан психологдон сурашканда, анан психолог Асан атаны алып кел, эптеп мүмкүн болушунча макул кылып алып кел, анан биз сүйлөшүп көрөлү деп айтат да. Анан
байбичеси Асанатага жүрөм психологко барып келели десе, ал психолог мага эмне болуп жардам бермей эле мен эртең бирси күнү өлө турган абышкамын, психолог эмне өмүрүмдү узартып береби деп айтат да. Анан мен үчүн мүмкүн болушунча эми ушунча жылдан бери 40-50 жылдан бери чогуу жашап атабыз. Анан экөөбүздүн ушул чогуу жашаган жашообуздун урматы үчүн жүрү мен үчүн психологко барып көр, сүйлөшүп көрөлү, жардам берсе берет, анан бербесе дагы көрө жатарбыз деп. Анан үйдө бош отурганда эмне кылат элек деп анан Асанатаны болбой психологдун офисине алып барат да. Анан ошол жерде бөлмөсүнө келип Асаната психолог менен таанышып, анан психолог терапияга, эгер мурда психологдун терапиясына барып жүргөн болсоңор билишиңер мүмкүн, дайыма психолог терапия учурунда дайыма түрдүү улам суроолорду сурап, анан жашооң тууралуу, жашооңдо болуп аткан окуялар тууралуу анализ жасаганга аракет кылып, анан азыркы абалыңа эмнелер түрткү болуп атышы мүмкүн, ошолордун баардыгын суроо берип атып, анан түшүнүп, анан кайра өзүңүзгө суроо берип атып, анан өзүңөргө анализдегенге дагы мындай түрткү болуп, анан мындай кандайдыр бир көпүрө жасап берет да. Анан ошол учурда психолог Асанатадан түрдүү суроолорду сураганда, Асанатанын жакын арада аябай жакын көп жылдан бери, бала кезинен бери достошуп жүргөн досу каза болгон болот да, оорудан каза болот. Анан ошондон бери эле Асанатанын кадимкидей маанайы түшүп калганын аябай таасирленип, өзгөчө биз кыргыздар аябай көп маани бербегенибиз менен бул дос мындай көпчүлүккө мындай индивидуалист өлкөлөрдө аябай мааниге ээ да. Биз аябай көп туугандарыбыз менен катышканыбыз үчүн шеринелеш адамдарыбыз толтура, анан көп аябай жакын доско деле маани бербейбиз. Мисалы досторго караганда туугандарыбыз менен, бөлөлөрүбүз менен, кудаларыбыз менен көбүрөөк катышабыз да, ошон үчүн билбейт. Бирок индивидуалист өлкөлөрдө, мисалы шаардык кишилерде туугандарынан алыс жашагандарда достору аябай маанилүү да. Анан досу каза болгондо дагы жакын бир тууганы каза болуп, балкимге бир туугандан да артык жакшы көргөн бир жакын мамилеси болушу мүмкүн. Анан ошол каза болгондо аябай чоң депрессияга кирип, анан өлүм коркунучу келиптир да Асанатага. Асаната болду, эми менин досторум өлөт турбайбы, мен деле жакында өлөт турбаймынбы, кокус досторумдун баары өлүп кала турган болсо мен жалгыз кала турбаймынбы деген коркунучка кирип кеткен болот да. Анан ошол учурда Асанатанын, эгер бул диаграмма менен карай турган болсок, мына биринчи тепкичтеп жазып койдум, Асанатанын ойлору да. Эң биринчи эле Асанатаны депрессияга, азыркы абалына алып келген ою, эң жакын досум өлдү, биз карыган турбайбызбы, эртең бирси күнү башка досторум да каза болсо, мен жалгыз калам, мен да өлөм, байбичем да өлөт деген бир негативдүү ойлору. Анан ушул диаграммадагы кийинки тепкичтерди кадимкидей жасаган болот да. Анан экинчиси, дароо Асаната ошол негативдүү ойлорду ойлогондон кийин анан бир физикалык реакция жасоосуна түрткү болот да. Досторум баары өлүп калат деп ишенип алган үчүн досторуна чалганды токтотот, достору менен жолугушканды токтотот. Анан баары бир өлөт деп, анан өз алдынча жалгыз калат да. Анан албетте жалгыз калса достору менен жасап жүргөн аракеттерди, оюндарды, балким сейилдерди, шеринелерди жасабай кала турган болсо, анан жалгыз калып маанайы түшөт да. Ошондо үчүнчү тепкич, көрдүңөрбү? Негативдүү ойлор, биринчи ойлор сиздин бир кандайдыр бир физикалык аракеттерди жасооңузду токтотот. Анан ошол көнүп жүргөн адаттарыңызды жасабай калганыңызда маанайыңыз түшөт да. Анан маанайыңыздын түшкөнү сиздин бир жүрүм турумуңузга чоң таасирин тийгизет. Мисалы, табитиңиз түшүп тамак ичпей калышыңыз мүмкүн, баскыңыз келбегениз үчүн булчуңдарыңыз ооруп башташы мүмкүн. Анан эң эле биринчи ушундай негативдүү ойлордун биздин сезимдерибизге тийгизген таасири, эмоцияларга жана тынчсыздануу, коркунуч, таарыныч деген сезимдердин баары келип, анан биз мээбиздеги ойлорубузду башкара албай калган абалда адамдын жүрүм турумуна дагы аябай чоң таасирин тийгизет, уйкусуна таасирин тийгизет да. Өзгөчө күндүз кечке эмненин баарын, түрдүү негативдүү ойлордун баарын ойлоп жүргөн болсоң, түнкүсүн уктай албай каласың да. Анан уктап алсаң, эгер денең толугу менен эс алганга мүмкүнчүлүгү болбосо, 8 саат жаткан күндө да сапаттуу уктай албасаң, улам ойгонуп, улам тынчсызданбай, тынч уктай албасаң, ал сөзсүз түрдө бир түрдүү оорулардын алып келишине себеп болот да. Анан бул дагы уйкуңдун начарлаганы, табитиңдин начарлаганы, булчуңдарың ооруганы, бул чет эле, андан жогорулап ошол депрессиялык абал эгер көп убакытка чейин адам өзүнө көңүл буруп, өзүнүн жан соолугуна кам көрбөсө, жүрөк оорусуна алып келет. Андан башка денебиздеги түрдүү ооруларга алып келет. Адамдын иммунитетин түшүрүп, анан түрдүү рак ооруларына чейин келе турган абалга келет да. Биз көп маани бербейбиз, бирок ушул биздин депрессиялык абалыбыз, жан соолугубуз, эмоционалдык абалыбыз биздин ооруп атканыбызга дагы, жашообуздун сапатына дагы аябай чоң таасирин тийгизет да. Керек болсо биздин өмүрүбүздү кыскарта турчу да нерселер. Ошон үчүн азыр жашообуз жакшырып, биз курсагыбызды тойгузуп, анан курсагыбызды тойгузгандан кийин жан дүйнөмдү толуп
тойгузайынчы деп анан рухуңду карап урулуп баштаганда анан көрсө мен жан дүйнө жараттарым бар турбайбы, капаларым бар турбайбы, таарынычтарым бар турбайбы, анан ушулар менен оңдогонго аракет кылайынчы деп анан ошо жанагы психологиялык маалыматтарга дагы муктаждык жаралып, анан коомдо психологдордун көбөйүп атканына дагы ошол аябай чоң таасирин тийгизет да. Анан жүрүм турумуна таасир бергенден кийин Асан атанын уйкусу начарлап, физикалык абалы начарлагандан кийин анан белгилүү бир убакыт өткөндөн кийин, бул Асан атанын айланасында болгон эле нерсе, анан белгилүү бир убакыт өткөндөн кийин Асан ата өзү чалбай атса, баргысы келбесе, шеринеге жебесе, анан биз айтканда балким черный касса ойноп аткан болушту, ага да барышпаса, анан достору Асан келгиси келбей эле турбайбы, бизге кошулгусу келбей эле турбайбы деп ойдо болушу мүмкүн, же болбосо дагы бир башка бир себептерден анан Асан атага чалганды дагы, Асан атаны чакырганды да токтотушат да. Ошентип анан адам өзү жалгыз калып, кандайдыр бир деңгээлде ушул эле ойлордун негизинде өзүн беймазага алып келчү адам чөйрөсүн түзүп алат да. Ушул эгер айланаңызда, жашооңузда азыр сизди бир жүрөгүңүздө өйткөн бир маселе болуп аткан болсо, ушул циклга салып ойлонуп көрсөңүз, кадимкидей бир башкача бир көрсө бул маселени, мени тынчсыздандырып аткан маселени ушинтип бөлүштүрүп чечмелей турган болсом, менин маселем ансына чечиле турган эле маселе турбайбы көрсө, бул аябай чоң катастрофа, бул хаос жарата турчу бир катастрофа деле эмес турбайбы деп ойлонуп калсаңар болот да. Анан Асан ата андан кийин Кристин Подецкийдин өзүнүн түшүндүрүүсү боюнча Асан ата ушул нерселерди айтып бергенден кийин анан терапевти Асан ата менен чогуу иштеп, көрсө ошо досунун каза болгону, ушул Асан атанын ойлору ошондой коркунучтуу ойлорду жаратып, анан досторуна чалба коюп, маанай түшүп, анан жүрүм туруму начарлап, анан айлана натыйжасында бир ушундай бир чоң бир айлампа жаралган турбайбы деп анан маселенин чоо жайын түшүнгөндөн кийин анан Асан атага күндө жасай турчу майда кадамдардан турган анан бир терапиялык план түзүп, анан Асан атаны кайра ошо депрессиядан чыгарганга аракет кылышат да. Мисалы аракеттердин бири эртең мисалы жакшы көргөн досуңа чалып көр, баланчага жолугуп көр, сүйлөшүп көр, жакшы көргөн иштериңди аткарып көр деген сыяктуу ошо когнитивдик жүрүм турум терапиясында ушундай күндө жашооңду күндө кичинекей кадамдар менен оңдой тургандай бир план түзүп алып, анан айыктырганга аракет, ошо сени депрессиялык абалыңдан чыгарганга аракет кылышат да. Анан ошентип натыйжасында Асан атанын көйгөйүн түшүнгөндөн кийин план түзүп, анан Асан ата баягы абалына келип, анан бир канча айдан кийин жакшы жашоо жашап баштайт деп айтат да. Анан Асан атанын көйгөйүн ушул диаграмма менен түшүндүрүп бергенге аракет кылдым. Мен өзүмдүн жашоомдон бир мисал айтып берсем, мен учурда Гарвард университетинде магистратурада окуп атам, психология жаатында. Анан салттуу магистратурадан айырмаланып, менин окуп аткан программа күндүз иштеп аткан адамдарга ылайыкташтырылып жасалган үчүн программанын көбүнчөсү биз өзүбүздүн программабызга жараша сабактарга катталып анан бүтүрөбүз да. Анан сабактарга ар бир сабак анан салттуу магистратурадан айырмаланып, бир сабакты бүткөндөн кийин, мисалы биздин тил менен айтканда 5ке тапшырбасаң, кийинки сабакка каттоого уруксат бербейт экен да. Демек дайыма 5ке окуганга мажбур экенсиң да. Анан өткөндө мен ушу 3-чү сабагын алып бүтүрдүм. Анан ортодо 2-чи сабагын алып атканымда, ортодогу жарым модуль деп койсок, мисалы 2 айдан кийинки жарым сынакка катышканымда ошол жерде 4 алып калгам да. Себеби окуган оор экен, ал убакта жумушум дагы бар, анан жабык чөйрө иштетип аткам, бул блогум да бар, YouTube каналым да бар, жаш балам бар дегендей жашоо тиричилик, анан кыйналып ошол убакта аябай окууга да көп көңүл бура албай, анан ошол сынактан 4 алып калгам да. Анан бүттү, эми мен кийинки сынакка келгиче 5 албай кала турган болсом, мен программадан чыгып калат турбаймынбы, кийинки сабакка каттала албай калат турбаймынбы, мен магистратураны бүтө албай каламбы деп анан өзүмө болгон ишеничтерим төмөндөп, анан ар түрдүү ойлор болуп, анан аябай тынчсызданып баштагам да. Анан ошол убакта Кудай жалгап, ошо доктор Подецкийдин эмгектерин окуп аткам. Анан ушул диаграммага туш келип калып, анан ойлорумду анализдеп көрдүм да. Анан мен ойлоп көрсөм, менин эң мага терс таасирин берип аткан негативдүү оюм, мен бүттү магистратураны бүтө албай калам. Мен ушу бир сабактан 4 алып калдым, магистратураны бүтө албай калам деп өз алдымча чечим чыгарып коюп турмун да. Анан бул нерсе мен албетте
физикалык реакция катары айтсак, мен мисалы профессорлорго чалып, университетке чалып, дагы кандай альтернативалар бар, кийинки негизги сынакты, бул жарым эле сынак болду, негизги сынакты жакшыраак тапшырыш үчүн эмне кылышым керек деген нормалдуу шарттарда, эгер мен момундай коркунучтуу ойлорум болбогондо, нормалдуу шарттарда ошол аракеттерди жасашым керек болчу да, эч бирин жасабай эле өзүм эле думкага түшүп отуруп калыптырмын да, маанайым түшүп, үйдө бир жумадай кайгырып отуруп калдым да, анан ошол физикалык абалыма таасирин тийгизиптир. Эч кандай аракет жасабай калдым. Мындай баамды 4-төн 5ке чыгарыш үчүн эмне кылышым керек деген аракеттерди ойлонгонго мүмкүнчүлүгүм болбой калыптыр. Анан албетте аларды да жасабаган үчүн анан маанайым да түшүп, өзүмө болгон ишеничим төмөндөп, бир жумадай аябай стресс болдум. Паникалык атака деп коет, жанагы жүрөгүң акылдап, коркуп, тынчсызданган абалга келген. Ошондой сыяктуу сезимдерим болуп, анан менин жүрүм турумума да аябай чоң таасирин тийгизиптир да. Жүрүм турум дегеним ошол паникалык атака болдум, бир жолу паникалык атака жашадым да. Андан кийин мен аябай өзүм дагы асан кайгы кишимин. Анан ого отур ойлонуп магистратураны бүтө албай каламбы, ал эле бул эле деп муреки циклдын баары кайталанып, анан уйкум аябай начарлады да. Эгер мен негативдүү ойлорду ойлонуп, ичинде тынчсыздануу сезим бар болсо, мен түздөн түз барып уйкума таасирин тийгизет. Сөзсүз түрдө коркунучтуу түштөрдү көрүп баштайм, бир түшүмдө бирөөлөр кууп баштайт, аябай жаман болуп баштайм да. Анан түшүм начарлап, маанайым түшүп, йога жасап жүргөн йога сымал аракеттердин баарын жасабай калган үчүн бир жумада эле кадимкидей шалпая түштүм да. Анан эгер мен Гарвард университетинде башка университеттерден айырмаланып, бул эми дүйнөлүк университеттер болгон үчүн, дүйнөлүк университетте дагы эмес, мындай контрагы аябай көп университет болгон үчүн бул бир бизнес сыяктуу дагы карайт экен да. Ичиндеги системаны аябай жакшы профессорлорду алып келгенге аракет кылалы, анан студенттерге клиент катары дагы мамиле жасайлы. Алар бизден ушунчалык ыраазы болуп калышсын дагы, башка дагы студенттерди келгенге чакырганга мүмкүнчүлүгү болсун. Анан ошол эле учурда университеттин рейтинги да жогорулай берсин деп, бул бир чоң бир бизнес катары карасаңар болот да, ушул негизги университеттерди. Анан профессорлор ушунчалык жардам бергенге даяр экен да. Дайыма сен кайсы жерде көйгөйүң бар болсо, ошол жерде оңдойлуу кел, чал, мына мен офистен ушунча убакыттарга чейин бош болом, жолугушуу уюштуралы, суроолоруң болсо кат жаз деп ушундай телефон номурларына чейин жазып коюшат да. Анан эгер мен ушундай көйгөйүм бар эле, 4 алып калдым, 5 алыш үчүн эмне кылышым керек деп профессорлорго кайрылбасам, алар менин проблемам бар экенин билбейт да. Анан натыйжасында алар дагы мага чалбайт. Анан университет менен болгон байланышым үзүлүп, өз алдынча эле бир изоляцияда отуруп, анан чөйрө дагы ошондой мени депрессиялык абалга алып келе турган чөйрө дагы ошентип жаралып калат экен да. Анан бул менин бир эле мисалым. Ушул сыяктуу мени коркуткан окуялар боло баштаганында кадимкидей ушундай анализ менен жасап, анан мен ошол негативдүү ой аркылуу кайсы мурда жасап жүргөн аракеттеримди токтоттум да. Анан ошол нерсе менин маанайыма таасирин тийгизди. Анан маанайым менин физикалык абалыма, жүрүм турумума, ден соолугума, жан соолугума таасирин тийгизди да. Анан ошол мен депрессиялык бир чөйрөнү жаратты деген абалга алып келип, анан кадимкидей эс алып калдым. Баса түштөр деп айтмакчы, адамдын түштөрү психологиялык абалынан аябай чоң белги берет. Бул кадимкидей түштөр аян берет деп кыргыздар айтып коет го. Анын сыңары биздин күнүмдүк турмушта болуп аткан көйгөйлөрүбүздүн чагылдырылышы түн ичинде берилет да. Мисалы күндүз биз жакшы адам болгонго, рационалдуу адам болгонго аябай аракет кылабыз да, туура жүргөнгө. Бирок биз уктап атканда мээбиздин ошо рационалдык ойлонгонго мүмкүнчүлүк бере турган, иреттей турган, адам жашооңду иреттей турган функциясы түн ичинде иштебеген үчүн, анан сен таза чыныгы сезимдериңди түн ортосунда сезесиң. Анан ошого байланышкан түштөрдү көрөсүң да. Мисалы коркунучтуу түштөр, мисалы мен дайыма корккондо, тынчсызданган, асан кайгы болгондо, мисалы түшүмдө бирөө кууп баштайт деп айтпадымбы? Ошол нерселердин баардыгын өзүнчө YouTube видеодо сонун кылып түшүндүрүп айтып берген, психологиянын тили менен. Адам кайсы убакта түш көрөт, адамдын түшүнө эмнелер кирет, аян деген эмне деген нерселердин баардыгын айтып берген. Азыр ушул видеодон кийин шилтемесин калтырып коеюн, сөзсүз барып көрүңүз. Ошол негативдүү ойлордон арылган адам менин оюмча ийгиликке жетишкенге мүмкүнчүлүгү болот. Себеби негативдүү ойлордон арылуу үчүн да ушундай методикаларды билип алып, анан эмоционалдык жактан жетилүүнүн үстүнөн иштегенге аракет кылуусудан. Эмоционалдык жактан жетилүүгө адамга критикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүп, өзүнө өзү библиотерапия жасап, мисалы библиотерапия дегеним ошондо өзүңдү психологиялык маалыматтар менен, атай керектүү, сага керектүү маалыматтар менен
курчап алып анан өзүңүн ичиңдеги көйгөйлөрүң менен иштеп өзүң акырындан терапия жасаганды үйрөнүп, мисалы мурда калыптанып калган түшүнүктөрүң, көйгөйлөрүң, кээде мисалы баланчаны көргөндө эмне үчүн баланча сезимдерим болот деген сыяктуу анализдерди жасап адам өзүнүн үстүнөн иштесе, мына ушундай нерселердин баардыгын үйрөнүп анан жашоосундагы көйгөйлөрүн анализдеп кадимкидей акылман боло баштайт экен да. Анан эгерде албетте өзүңүзгө өзүңүз библиотерапия жасагыңыз келсе, менин Ден сак мамиле аттуу билим китепканам бар. 10 ай иштеткен жабык чөйрөбүздүн архиви, ичинде 40тан ашык видео түрдүү психологиялык темаларды камтыган психологдор менен маектер, менин жеке сабактарым, түрдүү тематикалык челлендждер бар. Төмөндө шилтемесин калтырып коем. Азыр ошол архив сатылып атат. Кааласаңыз архивди алып, анан өз алдыңызча көрүп, 6 ай менен 1 жылдын алкагында ошол ичиндеги сабактардын баарын көрүп, анан өзүңүз менен иштеп, өзүңүзгө библиотерапия жасап баштасаңыз болот. Ошол кийинки чыгарылыштарда дагы жаңы бир психологиялык темаларды, ушундай мини лайфхактарды алып келгенге аракет кылам. Суроолоруңуз болсо төмөндө сөз жазып коюңуз. Биздин Ден сак мамиле каналыбызды жакындарыңызга бөлүшүп койсоңуз дагы абдан кубанып калам. Сиздин аракеттериңиз, колдооңуз, жакшы сөзүңүз, лайктарыңыз мен дагы да ушундай сонун видеолорду тартканга мотивация берип, мүмкүнчүлүк берет. Баарыңарга алгач өзүңүз менен, анан жакындарыңыз менен Ден сак мамиле курууңузду каалайм. Кайрадан амандыкта көрүшкөнчө.